Саламатсыздарбы, Апамдын тамактары каналына кош келиңиздер. Бүгүн биз сиздер менен аябай өзгөчө синабон аттуу американский булочка корица менен жасайбыз. Андыктан биз менен бирге болуңуздар. Видеону жоготуп албаш үчүн лайк басып коюңуздар. Алгач бир дана жумурткага 4 аш кашыкта кумшекер коштум. Эгер сиздер таттуураак болсун десеңиздер, көбүрөөк кошсоңуздар болот. Өйүнчүктүн жардамы менен бирдей массага келтирип алабыз. Андан соң 1 стакан жылуу сүт куйдум. 1 чай кашыктын учунда туз жана жарым аш кашык дрожж коштум. 80 грамм эритилген сливочный масло. Баарын жакшылап аралаштырып алабыз. Аз-аздан унду кошуп, камыр жасап алабыз. Баарын бирден салып жибергенге болбойт. Себеби камыр катуу болуп калышы мүмкүн. Ошондуктан аз-аздан кошуп, камыр жасап алдык. Эми аны 1 саатка тындырып коебуз. Мына камырыбыз тынып көтөрүлүп чыкты. Un сээп жайып баштайбыз. Жайып алынган камырга эритилген сливочный маслону сүртүп чыгабыз. Жүз грамм кумшекерге корицаны аралаштырып, начинка жасап алабыз. Бардык жерине бирдей кылып себип чыгуу керек. Эми камырыбызды оройбуз. Начинкасы ачылып кетпеш үчүн ушинтип четин чымчылап коебуз. Баарын бирдей кылып кесип чыгуу керек. Духовканын листине тизип баштайбыз. Үстүн жаап, жылуу жерге 10-15 мүнөткө тындырып коебуз. Мына тынып көтөрүлдү. Эми 180 градуста 20-25 мүнөттө духовкада бышырып алабыз. Булочкаларыбыз бышканча крем даярдап алабыз. 100 грамм быштак, 2 аш кашыкта кумшекер коштум. Себеби мен алган быштактын курамында кумшекер жана ванилин бар экен. Эгер сиздер таттуураак болсун десеңиздер, кумшекерди көбүрөөк кошуңуздар. Жана ошондой эле 50 грамм каймак коштум. Баарын жакшылап аралаштырып алабыз. Мына биздин булочкаларыбыз бышып даяр болду. Ысык убагында эле кремди сүртүп баштайбыз. Таттуу, ширин синабондор даяр болду. Сиздер да даярдап көрүңүздөр. Жакса лайк басыңыздар, пикир калтырыңыздар. Ошондой эле каналыбызда жаңы болсоңуздар, подписаться кнопкасын басып, коңгурочону басып коюуну унутпаңыздар. Кийинки видеолордо амандашканча саламатта калыңыздар.